балдарым, география сабагын баштайбыз. Бүгүн мен силерге Севан аралы тууралуу айтып бермекчимин. Маймуну бакта ойногон, пилдери токой жойлогон, банандары шакта ийилип, уусга түшүп турат. Кыш деген жок, жалаң жай, тумагым жок, өтүгүм жок дебейсиң. Ысысаң сууга кирип, эриксең көлө-көлө. Тоту куш, кубалап ойносоң болот. Султанмурат, сага эмне болду? Эчтеме? Бир туруп жөнү жок жөтөлө кетесиң. Анан суроо сурасак, укпай калганыңа жол болсун. Андан көрө саман алып келип от жакчы. Султанмурат, сен ордуңа кар. Тургула балдар. Саламатсызбы? Саламатсыз. Эмне, жаман кабар барбы? Жаман кабар жок. Ингабал апай, жумуштап келдим. Сабагыңыздан абакты кылганым үчүн кечирим сурайм. Балдар менен сүйлөшчү сөзүм бар эле. Менин келгеним себеби мектебиңер суук экен. Бирок менде самандан башка берерге отунум жок. Өз күчүбүз менен 200 гектар жаздык эгин айдашыбыз керек. Айдоо алыс, Аксайда. Ал жака аялдар бара албайт. Балдар, эми силер кичине эмессиңер да. Туура түшүнгүлө. Биз силерди эми алыбызда десант элек. Агай, десант деген эмне? Десант деген бир өзүнчө тапшырманы аткарган тайманбас отряд болот. Тапшырманы берип, аны аткарганды десант дейт. Сиз парашюттан секиргенсизби? Ооба, секиргенмин. Корккон эмессизби? Жок, корккон эмесмин. Эми силер балдар Аксай десантысыңар. Султанмурат, Аматай, Эркинбек, Тургула.